Кече экс-депутат Бактыбек Калмаматов Умурага зияратка бараткан жеринен кармалган. Тагыраагы аэропорттон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармап кетишкен. Алардын колунда эч кандай соттун чечими болгон эмес. Ошол себептен бул иш мыйзамсыз болуп саналат. Анысы аз келгенсип 15 саат тыныгуусуз суракка алышкан. Бул өз кезегинде адамды кыйноого жатат дейт Калмаматовдун өкүлү. Чүнкү 2-де кирсе, кече саат 5-те чыкты, ошондо 15 саат пытка кылды да, 15 саат допрос, это пытка. Они УПК боюнча, жаңы УПК боюнча дагы өзү бир күндө 8 сааттан ашык допрос болбойт. Буга чейин УКМК Калмаматов аймактар аралык кастыкты козутууга шектелип жатканын маалымдаган. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө Калмаматовдун социалдык тармактар аркылуу аймактар аралык кастыкты козутууга тиешеси бар экендиги тууралуу маалымат тастыкталганы айтылат. Бирок мындай айыптоого саясатчынын өкүлү кошулбайт. Анткени Калмаматовго тиешеси жок аккаунтту ага байлап, ушундай жагдай жаратышты дейт. 130 берене менен айыптоо коюлуп атат. Разжигание межрегиональной розни депчи. Бирок эң кызыгы өзүнүн видеосунун негизинде эмес, өзүнүн сөзүнүн негизинде эмес, бир аккаунтту байлап атышат. Ал аккаунт илгери бир өзүнө таандык номер менен связан болчу депчи. Ал номерди азыр өзүңүздөр көргөндө чалсак, ал не существует деп берди. Ал арада Азаттык партиясынын мүчөлөрү журналисттерге маалымат жыйынын уюштуруп калышты. Алар Калмаматовдун кармалганы мыйзамсыз болгонун айтып жатышат. Анткени анын шайлоого катышкандыгы боюнча талапкерлик статусу жокко чыга электешүүдө. Талапкерди кармап кетүү мыйзамсыз. Соттун чечими чыга элек. Биз мына регистрациянын журналдын номери бар. Жогорку сот алды. Жогорку сот четим чыгарганга чейин ал статуска ээ. Ошонун негизинде муну кармаш вообще мүмкүн эмес болчу. Мына көрдүңөрбү кандай плас жолго кетип атат бийлик. Бүгүн биздин мына инилерибиз ушулар айтып атат, мен закон дейт. Бул законду дыргытып ишкен, закон жок азыр. Калмаматов кармалган күнү атайын кызмат үйүн тинтүүгө да алышкан. Үйдөгү бардык буюмдар чачылып, саясатчыга тийиштүү делген флеш карта жана башка материалдарды алып кетишкен. Бирок ошол жерде дагы мыйзамдарды одоно бузушуп, ошол жанакы маалыматтарды алып жүрүүчү процессорлорду, компьютерлерди, флешкалардын бардыгын алып кетишип, анын ичинде эмнекени эч кимге көрсөткөн жок. Мына биз азыр ойлойбуз, булар каалаганын жазып коюшат азыр. Себеп дегенде бир мындай буларга ишеним жок да. Калмаматовдун кармалышы саясий буйрук болушу мүмкүн. Анткени ал соңку учурларда бийликтин ишин кескин сынга алып келген. Шайлоодон кийинки нааразычылыктар боюнча өз оюн айтып турган. Ошол себептен экс-депутатты ооздуктоо максатында ушул иштин баары жасалып отурат дешүүдө. Азаттык саясий партиясында биз чогулган эле ушундай команда чогулган, чындыкты бетке айткан. Кандай гана маселе болбосун, ошолорду көйгөйдү, бийлик болобу, кимиз болобосо тайманбай айткан адамдар чогулган. Мен оюмча бүгүнкү Бакыт Калмаматовду кармоо дагы ушуга байланды. Биз мына шайлоонун жыйынтыгы бүтүп бүтпөй жатып, биз ушу бюллетенди санайлы десек дагы бышка уруксат бербей, ошол учурда дагы мыйзамдуу болсун бардыгы деп сот менен алаксып атканда, Бакыт Калмаматовдун кармалышы ушу Азаттык саясий партиясы да алаксытуу максатында да деп түшүндүм да, экинчи жагынан. Бийликти кескин сындап жүргөн саясатчы 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Аталган партия 5% чектен өткөн эмес. Бирок алдын ала чыккан маалыматтар боюнча партия босого чектен өткөн болчу. Буга нааразы болгон партия мүчөлөрү добуштар урдалганын айтып, акыйкатты издеп келишет. Жолдар Бузумов, Улукбек Азизбеков, Нур Ньюс, Бишкек.